Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев. Кыргызстанда пробация институту иштей баштады. Анын максаты соттолуучунун абакка отуруунун ордуна шарттуу түрдө жаза өтөшүн камсыз кылуу. Ал кандай болот? Кылмышы анча оор эмес жарандарга гумандуу мамиле кылуу жана аларды коомго кайтаруу процесси кандай жүрөт? Биз бул багытта кененирээк маалымат алабыз. Биздин уктурууга Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин директору Алмазбек Зарылбек уулу жана эсеп жана мониторинг башкармалыгынын жетекчиси Руслан Романов катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыңарбы. Алгачкы сөздү Алмазбек Зарылбекович сизге берсек, мына пробация институту ишке кирди деп атабыз. Атайын мыйзам кабыл алынган. Анан жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан ушул юстиция министрлигине өтүп, өз ишин баштады да. Алгач биз угармандарга мындай түшүнүктүү болсун үчүн ушу пробация деген түшүнүккө токтолсок да, бул кандай, буга чейин кандай колдонулуп келген, же болбосо башка өлкөлөрдүн тажрыйбасында кандай экен, ушуну түшүндүрүп берсеңиз элге. Жакшы болот. Кутмандуу тааныгар менен урматтуу радиолучулар, абдан жакшы суроо берилди. Эми биздин коомчулугубузга маалым болгондой, бүгүнкү күндө мамлекетибизде укук жана сот реформасынын алкагында ушу пробация жөнүндө закон кабыл алынып, ошонун негизинде ушул 1-январдын 19-жылдын 1-январынан баштап ушу пробация институту өзүнүн ишин Кыргызстанда алып баштады. Анан бул жерде айтып бере турган нерсе, ушу пробация институтунун негизги түпкү максаттарын эске алып, ушу биздин мамлекетибиздин өкмөттүн тарап жетекчилик жагынан ушу пробация институтун граждандык министрликке өткөрүп берүүнү туура көрүшүп, эми бул чечим дүйнөлүк ушу тажрыйбанын ишин эске алып, анан ушу 1-сентябрдан, ушул жылдын 1-сентябрынан пробация институту ушу юстиция министрлигинин алдына өттү. Тагыраак айтканда, ушу 1-сентябрдан баштап пробация департаменти ушу юстиция министрлигинин алдында өзүнүн ишин баштады. Эми туура бул пробация термини, пробация институту деген бул жаңы мындай терминология болуп атат. Ошондуктан негизги түпкү максатын түшүндүрүп кетсек коомчулугубузга, пробация деген бул коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, пробациянын кардарларын түзөө жана кайра социалдаштыруу үчүн шарттарды түзүү максатын алып келет. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу, ошол пробация институту азыр айтылып жаткан юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти, ал кандай иштейт, кандай максатты аткарат, деги эле ошол жарандарга канчалык жеңилдик алып келет? Бул багытта сиздерде суроолор болсо 39 21 90 39 19 33 телефондоруна кайрылыңыздар. Андан сырткары биздин түз эфир менен байланыштыруучу телефондордон сырткары Фейсбукта дагы сиздер көрүп, угуп, анан суроолорду ошол жака комментарий катары же билдирүү катары дагы жиберсеңиздер болот. Биз маегибизди уланта берели. Мына пробация институту ошол ишке киргенден кийин сиз айтып атасыз, министрликтин алдында атайын департамент түзүлдү деп. Анан сөзсүз бул багытта иш алып бара турган кызматкерлер болушу керек да. Анан кадрдык потенциал кандай чечилип атат? Кайдан алып атасыңар кадрларды? Кантип ишти баштаган жатасыздар? Бүгүнкү күндө ушу штаттык турумун айтып кетсем, пробация департаменти 138 штаттык турумдан турат. Ушу пробация департаменти жаңы түзүлгөндө, эми коомчулугубузга маалым болгондой, башында пробация институту бул жаза аткаруу кызматынын алдында болгондуктан, биздин ушу юстиция министрлигинин алдында түзүлгөндө 85 кызматкер жаза аткаруу кызматынын ушу пробация департаментине кызматын өткөн. Анан бүгүнкү күндө ушу юстиция министрлиги мамлекеттик кадр кызматынын талабынын негизинде
тиешелүү конкурстарды өткөрүп жатат. Ошо ички конкурсубуз өтүп бүттү. Бүгүнкү күндө ачык конкурс жарыяланып, ошо көчө күнү 13 ноябрда кабыл алуу менен өтүп бүтүп, бүгүнкү күндө 450-ге жакын сунуш заявлениялар түшкөн. Ошол ваканттык орундарды жапканга. Анан бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик кадр мыйзамынын талабы негизинде конкурстун биринчи этабы өткөн турат. Биз ошону өткөрүп алсак, андан кийин биздин оюбузча ошо штаттык туруму толугу менен толук камдуу жабылат. Демек азырынча толуктала элек, канча киши кызматкер керек болот экен? Бүгүнкү күндө ошо 49 вакансия бар. Ошо 49 вакансияга тиешелүү түрдө конкурс жарыяланып, ошо жарыяланып кабыл алынып бүттү. Азыр тест госкадровый службанын тести болот. Андан кийин ушу юстициянын алдындагы комиссиянын негизинде кабыл алынат да, чечим негизинде. Алмазбек Зарылбекович, бул албетте биздин Кыргызстанда жаңы кызмат болуп атпайбы? Анан кандай талаптар коюлуп атат? Кимдерди кызматка алып атасыздар? Эми берде ушу пробация департаментинин негизги 3 багыт менен иш алып барат. Бул учет, мониторинг, ошо пробация кардарларынын учеттун жүргүзүү. Бул эми мындайча айтканда сот органынын чечимин так аткаруу көзөмөлүн өткөрүү иши болот. Анан экинчи багыт болсо бул социалдык жактан көмөк көрсөтүү пробация кардарына. Ошол эле жерде анын психологиялык жактан көмөк көрсөтүү. Ошол себептен ошо биз кадр маселесине токтолуп кетсек, анда юридикалык кесиби бар, билими бар, анан жана социалдык, психологиялык билимдери бар кызматкерлер биз үчүн зарыл болуп турат. Рахмат. Мына 2019-жылдын 1-январынан биз өлкөгө пробация институту кирди деп атабыз. Анан Руслан мырза, ошо пробация кардарлары кайрыла баштадыбы? Ушул жөнүндө дагы маалымат берсеңиз, кайрылгандар болуп атабы? Мисалы, же өзүңүздөр издеп табыш керекпи? Иштин процесси кандай жүрөт негизи? Иштин жүрүшү бул мындайча айтканда пробациянын өзүнүн 4 түрү бар да. Ал деген сотко чейинки пробация, бул биринчиси болуп эсептелинет. Бул жерде биз сот тутуму тарабынан сот өкүмү токтомдордун негизинде анча эмес оор кылмыштарга, мындайча айтканда эркинен ажыратуусу 5 жылга чейинки каралган беренелердин негизинде жазык кодексине байланыштуу. Ошолорго бизге атайын тапшырма келип түшөт сот органдары тарабынан. Ошолор боюнча иштейбиз. Ал эми кайрылуусу бул сот тутумунда процессинде ошол эле жактоочулар кайрылышы мүмкүн, же болбосо сот өзүнүн чечими менен. Бул бири. Экинчиси, бизде азыр жазасын өтөп жаткандар бар. Мындайча айтканда жабык абактарды. Ал деген пенсиядык пробация болуп эсептелинет. Алар менен мөөнөтүнөн бошоноодон алдын бүтүшүнө 1 жыл калганда, же болбосо шарттуу түрдө укугу бар 1 жыл мөөнөткө ошол чекке жакындап калган убакытта биз пробация кызматы алар менен жабык мекемелердин кызматкерлери менен биргеликте иш алып барабыз, алар менен коомго даярдоо үчүнчү. Анан үчүнчүсү болсо бул баягы ошол эле айтып кеткен пенсиядык пробациянын шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошонгондор болот. Калган жазасын мөөнөтүн өтөө үчүнчү. Ошолордун ишин мындан ары алып барууда, мөөнөт бүткөнгө чейин. Анан жана аткаруу пробация дейт, эми ал баардыгын жалпынан камтыган. Көбүнөсү ал жерде бизде баягы коомдон обочулантпостон жазага тартылган беренелер боюнча кардарларыбыз менен иш алып барат. Буга чейин иш алып барып жатасыздарбы? Ооба, бул деген жылдын башынан бери, мыйзам кабыл алгандан бери иштеп атканбыз. Анын үстүнө бизде илгерки 1997 жылкы кылмыш жаза кодекси боюнча жоопко тартылгандардан каттоо да бар болчу. Жазык аткаруу инспекцияларынын карамагында көзөмөлгө алып отурган. Ошолордон андан ары азыр деле 10-мыйзам негизинде мындан арыдан иш алып барып атабыз да. Азыр угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Угуп жатабыз. Сиз айтсаңыз,
бул сот тармагында аябай эле чындыкта эле көбөйүп кетти. Кылмышкер жарандык кодекстер боюнча ар кандай эмелерчи. Менин суроом кыскача эле. Пробация менен медиациянын айырмасын айтып коесуздарбы? Рахмат. Эми пробация менен медиациянын айырмачылыгы, бул медиация өзү түп тамырынан мындай карап келгенде бул элдештирүү да. Мындайча айткандачы. Сотко чейин, Сотко чейин деле, сот убагында деле бул атай ошол медиаторлор мындайча айтканда коомчулугу түзүлгөн. Ага атай өзүнүн окуусунан өтүп, мындай курстары бар, сертификатын алып, алар ичинде элдештирген адамдар да. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, бул эки тараптын элдештирүүсү да, бул медиация. Пробация болсо, биз эми азыр айтып кеттик, бул сот өкүмүнүн жазасын аткаруу. Бул жерде ошо пробация органына, пробация департаментине көзөмөлгө жазасын аткарууга кеткендин көзөмөлүн аткаруу бул пробация негизи. А медиация болсо бул ушу эки тараптын элдештирүү иш аракеттери болуп эсептелинет да. Негизи эле мисалы жогоруда айтылды, жанагы жактоочулар кайрылышы мүмкүн, же соттагы ошондой болуп калат депчи. Анан негизи кантип иштейсиздер да? Мисалы бир кардар менен дейли, анын жактоочусу кайрылды, же болбосо ошол ишин жеңилдетүү, же гумандуу мамиле кылуу, же болбосо дагы ушул багытта иш кандай жүрөт да? Эмне кылат мисалы сиздердин кызматкер ошол соттолгон адам менен? Кандай иштейт? Мен ошо дагы бир белгилеп кетейин. Пробация институтунун негизги максаттары бул ушу пробация кардарын ресоциализациялаштыруу. Бул ушу коомдогу өзүнүн байланыш турумдарын кайра калыбына келтирүү негизинен. Коомго кайтаруу экен. Коомго кайтаруу. Ушул бул мындай өтө маанилүү иш деп эсептейбиз. Себеби дегенде бул чет өлкөлүк пробация институтунун тажрыйбасын мындай эске алып, аларды ошо иштеген көргөн натыйжаларын карасак, ушу пробация институтунун өзүнүн иш аракетинде эң маанилүү багыт болуп, бул ушул пробация кардарын ресоциализациялаштыруу болот экен. Бул жерде эми бул комплекстүү мероприятие, мындайча айтканда. Бул мисалы бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн тажрыйбабызда көрүп турабыз, да маалымат катары айтып кетиш керек. Ушу пробация департамент көзөмөлүнө бүгүнкү күндө 5400 кардар турат. Ошо жана Руслан айтып кеткендей, пробациянын 4 түрү менен келген көзөмөлгө. Анан ошондо ар кандай абалда болуп калышат кардарлар. Көбүнчөсүндө ошо мисалы документ маселелери, паспорт маселелери жок болуп калат. Бир жагынан ошол жана өзүнүн ошо биздин коомчулуктагы болгон связьдарын жоготуп калган болот. Ошол багытта үчүнчү багыт болсо, мисалы мындайча айтканда психокоррекция. Ошо психологиялык жактан ошол кардарга тиешелүү түрдө көмөк көрсөтүүдө. Ошол негизги 3 багытта күнүмдүк өзүнүн ишинде пробациянын кызматкерлери иш алып барат да. Бул пробация кызматкери өзү эле аракет кылабы, же ошол жаран жашап жаткан жердеги жергиликтүү бийлик дагы жана башкалар менен өз ара кызматташканга туура келеби? Абдан жакшы суроо болду. Бул ошол биздин ошо пробация жөнүндө мыйзам негизинде ар бир райондо жергиликтүү ошо өкмөт бийликтин астында, акимчиликтин астында пробация кеңештери түзүлгөн. Ошол пробация кеңешинин мындай төрагасы бул ошо мамлекет жергиликтүү мамлекеттин өкүмчүлүгүнүн башчысы болот, акими болот. Анан секретарь болсо ошо пробация органынын кызматкери. Бул пробация кеңешинин негизги максаты ошо райондогу пробация кардарларынын учетто турган көйгөйлөрүн көтөрүп чыгуу, талкуулоо жана ар бир ошол пробация кеңешине жергиликтүү госоргандар мүчө катары кирген. Мисалы ошол эле ГРС, ошол эле Ички иштер министрлиги. Ал ошо
көйгөйгө жараша өзүнүн компетенциясына ылайык ошол кардардын маселесин чечкенге иш аракет жүргүзөт да. Ошондуктан бул жерде айтып кетсек болот, бул пробация институтунун жүрүшүнө бул жалпы эле ошо бүт гос органдар тиешелүү түрдө өзүнүн салымын кошушат да. Алмазбек мырза, Руслан мырза, бизде коомчулукта буга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, көп айтылчу эмес беле, мисалы абдан көп талкуу жараткан бул жана кичинекей нерсе кылмыш кылса деле түрмөдө отурат, 5 жылдап кесилип атат, тоо уурдагандар канча жылга кетип калды, тиги бу деп көп айтылчу да. Анан ушундан улам ушул пробация институтунун ишке кириши биздин Кыргызстанда ушундай бир жарандарды коомго кайтаруу менен ушундай бир жеңил кылмыш кылгандарга мындай бир гумандуу мамиле кылуу деген нерсени толуктайбы ушул институт? Толук кошулам бул айтканыңызга. Себеп дегенде мыйзамда көрсөтүлгөндөй, бул кылмыштар 5 жылга чейинки эркинен ажыратуу болуп эсептелинген бир энеси ошого такталган жазык кодексинде белгиленгендей, ошол боюнча анан биринчи жолу сот жобуна тартылып аткан, анын жүрүм турумун эсепке алып, мындай айтканда коомдун обочолонтпостон үй бүлөсүнүн жанында, тең туштарын, жора жолдошторунун тегерегинде, окуган жеринде, иштеген жеринде бөлүнбөстөн ушул жакта жазасын өтөөгө, мындайча айтканда, мамлекет дагы бир жолу расмий тилде айтканда шанс берет да адамгачы. А эгер биз аны мисалы ошол эле эркинен ажыратып жиберсек, бул деген мындайча айтканда кандайдыр бир деңгээлде криминалдык чөйрөлөргө дагы кийин келип ошолорго кошула турган адамдарга мындайча айтканда адамдык ресурстардын жолуна бөгөт коюп атабыз да. Анын үстүнө анан түп тамырына карап келгенде адам баласын эркинен ажыратып, жабык абакта кармап, ага кетирген чыгымдарга салыштырмалуу бул сыртта коомдо эле анын көзөмөл жүргүзгөн бул көп эле мындайча айтканда мамлекеттин бюджетине аябай жеңилдик алып келет да. Рахмат, урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып коелу 39 21 90 39 19 33 телефон аркылуу биз пробация тууралуу суроолорду кабыл алабыз. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасында төз көрүп, угуп суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Маегибизди уланта берели. Мына жогоруда айтылып атат, ошол 5 жылга чейинки жазага тартылгандар деп. Анан бирок ошол эле учурда пробация кардары болуу бул жоопкерчиликтен куткарат дегенди түшүнбөш керек да, Мисалы жоопкерчилиги кала берет, бирок сырттан көзөмөлдөө болот. Эң туура бул өзүнүн жазасын ушул пробация көзөмөлүнүн алдында өтөт деген сөз. Анан берде азыр менин коллегам айтып кеткендей, бул оор эмес кылмыш кылган гана жарандарга тиешелүү болот. Бул биринчиден. Экинчиден, ошо пробация жөнүндөгү мыйзам ошол биздин жаранга мындай расмий тилде айтканда дает право выбора. Эгерде сот ошол ишин карап чыгып, анан жаранга өз ыктыяры менен пробация көзөмөлүнө өтүүгө шарт түзүп берет да. Ошондуктан бул жерде пробация кардары бул өзүнүн ыктыяры менен келет дегенди билдирип кетишибиз керек да. Рахмат. Суроо бар, угабыз. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз. Саламатсыңар. Мен мынаны азыр угуп отурам да. Мына Владимир Ильич Ленин атууга кеткен. Анан соттолгондорду ишке койбойбуз. Анан пробация, анан медиация эле дейсиңер. Мен немеге жана шайлоого коюлбайт дейсиңер. Адамдын укугун бузуу деген ушул болот. Шуну билиш керек да. Эгерде мына сотуң дагы, премьер-министрин да ошол түрмөнү көрсөтүп турганан иштесе, жана взятка алуу, коррупция алуу, уурлуктар токтойт эле. Коркот эле алып атканда ham колдору качып, мындай титиреп турат эле да. Ошону туура эмес кыласыңар. Кайра издеваться этип адам укугуна зыян келтирип атасыңар. Рахмат. Рахмат. Жооп берип койсоңуздар, бул мисалы тескерисинче адам укугун бузуу, тебелөө деген ой эмес, тескерисинче кабыл алсак болот. Түшүндүрүп берсеңиз да, Эми эң эле башкы нерсеси бул баягы мындайча айтканда
выбор расмий тилде айтканда право голоса деп атпайбы? ооба. Ал деген мына ушул бизде пробация кардары болуп жазасын өтөп жаткан адамдарга ушул укук чектелген эмес. Ал ошол эле выборлорго барып катышканга акысы бар. Эч немеси жок. Анын кандайдыр бир кыска чектөөлөр коюлушу мүмкүн болгонучу. Ал деле көрсөтүлгөн эркиндигин чектөө боюнча бир нерсе менен келгендерге эле гана эсептелинет жана пробациялык көзөмөл боюнча. Калгандарына биз көбүнесе бул мыйзамда каралган көмөк көрсөтүү. Мындай түбүнөн карап келгенде баардыгы иш аракеттерди жүргүзүп атканда баягы оор турмуштук абалда кабыл болуп, ошого дуушар болуп, анан кандайдыр бир кемчиликтерден же болбосо жетишсиздиктерден турмуш абалына оор болуп, анан кылмыш жасап, акча каражаты жетпей болгондорго, андан кийин билими тескей болуп, кандайдыр бир ошол абалдар мененчи, ошол адамдарга жардам көрсөтүү да, мындайча айтканда. Андан ары кетип калбаш үчүн. Негизи ошо пробация жөнүндө мыйзам кабыл алынганга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылгандарга дагы бул мыйзам иштей береби? Мисалы, мурда соттолгондор, алар деле кардар катары кайрыла алабы? Бул жаңы күчүнө кирген кодекстерде өзүңүз билесиздер, жана рецидив деген түшүнүк алынып салынган, баардыгына тең каралат бул. Бизге келген бир суроо бар экен. Жол кырсыгынан жатак абагында мөөнөтүн өтөп жаткандарга пробация кардары болуу мүмкүнчүлүгү барбы дейт. Жол кырсыгынан жоопко тартылып, анан жатак абагында өтсө, эгер анын мындай айтканда бизде жогоруда айтып кеткендей пенитенциардык пробация деп атпайбызбы? Ошол боюнча биз шарттуу түрдө мөөнөтүнөн бошонгонго мунун акысы бар. Эгер беренеси ошого төп келсе, ал деген баягы жазык аткаруу кодексинде каралган. Ооба. Туура келсе, ал боюнча биз 1 жылдын ичинде жатак абактарынан бизге тийиштүү түрдө кат келет. Мына могул жараныбыз, катталган адам биздин тилге карап келгенде бул кардар болуп эсептелинет. 1 жылдан кийин мындай шарттуу түрдө мөөнөтүнөн бошойт дейт да. Анан ошол боюнча иш алып барабыз. Эгер бошонуп келсе, андан ары пенитенциардан кийинки пробациянын негизинде иш алып барабыз. Бул жерде дагы толуктап кетиш керек. Бул эми соттун өкүмүнүн негизинде болот. Эгерде ошо жол кырсыгы болуп, ошол жерде бир кылмыш болуп, анан ошо биздин беренелерибизге туура келсе, ошо соттун өкүм негизинде, чечим негизинде анан ошо пробация көзөмөлүнө жөнөтүлөт да. Алмазбек Зарылбекович, ушу юстиция министрлиги пробация институтунун калыптанышы боюнча атайын бир жол карта даярдап жатат деген маалымат болбоду беле? Бул эмне болду? Даярдалдыбы же бүттүңүздөрбү? Анын ичинде эмнелер камтылган? Эми айтып кетиш керек, ошо 1-сентябрдан ошо пробация департаменти өзүнүн ишин алып баштагандан соң биринчи ошо алдын ала көрө турган чаралар жөнүндө жол картасы ошо өкмөтүбүз менен бекитилген. Бүгүнкү күндө ошол жол картанын негизинде пробация департаменти өзүнүн ишин алып баратат. Эми бул жерде айтып кетиш керек, пробация институту бул жаңы түзүлүп аткан мамлекеттик орган. Ошондуктан бул жерде көп мындай уюштуруучу маселелер болуп турат. Ошол эле кадр маселеси, ошол эле ошо служебный помещениялар тууралуу, ошо кызматтык бөлмөлөр тууралуу маселелер ошо. Анан эми айтып кетиш керек, өкмөтүбүз тарабынан маанилүү иш болгондуктан көңүл бурулуп жатат. Ошол бүгүнкү күндө ушу жылдын аягына чейинки бюджетибизди өкмөтүбүз бекитип берди. Анан 20-жылга өзүбүздүн тиешелүү бюджетибизди ошо пробация департаментине зарыл болчу бюджетибизди дагы өкмөткө сунуштадык. Бүгүнкү күндө алар карап чыгышат. Анан эми 20-жылга тиешелүү ошо жол картасы түзүлүп, ошо разработка болуп бүттүк. Эми бул жерде негизинен пробация институтун өнүктүрүү маселелерин биз камтыдык ошол жол картасына. Ошол эле социалдык жумуш боюнча тууралуу, социалдык багыт боюнча иш жүргүзүү,
албетте ошол пробация кызматкерлеринин айлык маянасын тиешелүү түрүгө көтөрүү ушундай уюштуруу иштерин жүрүп атат. Ошол пробация тармагына кызматкерлерди кабыл алгандан кийин аларды ошол бул жаңы институт болгондон кийин тажрыйба топтоо, жанагындай бир башка дагы үйрөнө турган нерселер, аларды окутуу деген маселелер дагы каралганбы? Албетте ошол жол картабызга ошол пробация кызматкерлеринин квалификациялык деңгээлин көтөрүү багытында дагы иш чаралар көрүп жатабыз. Мисалы айтсак, юридикалык бүгүнкү күндө юридикалык университет менен тиешелүү келишим түзүүгө ошо тиешелүү чара көрүп жатабыз. Бул жерде ошо биздин кызматкерлерибиздин ошо психология багыты боюнча, социалдык иш жүргүзүү багыты боюнча адистерди даярдоо ишин жүргүзгөнгө иш аракет жүрүп турат. Бул жерде айтып кетиш керек, биздин эл аралык уюмдарыбыздын тарабынан дагы жакшы тиешелүү көңүл бурулуп, колдоо жүргүзүлүп жатат. Бул жерде алар ошо чет өлкөлүк, чет мамлекеттеги ошо пробация институтунун практикалык тажрыйбасын көрсөтүү, ошо биздин кызматкерлерге тиешелүү шарттарды түзүп, ошол алардын тажрыйбасын изилдеп, биз өзүбүзгө ошо биздин пробация департаментинин ишине пайдалануу үчүн шарттарды түзүп берип атышат да. Рахмат, урматтуу радио каармандар, биздин студияда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин директору Алмазбек Зарылбек уулу жана эсеп жана мониторинг башкармалыгынын жетекчиси Руслан Романов бар. Байланыш телефондору 39 21 90 39 19 33. Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасында түз көрүп, угуп суроолор болсо калтырыңыздар. Бизге келгенде айрым суроолор бар. Мисалы, алыскы аймактарда пробация институту жөнүндө такыр түшүнүк жок. Алыскы аймактарда дагы абактарда жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Жакындары, туугандары бар. Бул жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиздер, жана аймактарда сиздердин кызматкерлер иш алып барабы деген суроо. Жакшы суроо. Эми биздин ошо пробация департаментибиздин турумуна ылайык мындай маалымат катары айтып кетсем, ошо пробация департаменти башкы аппараттан жана 3 аймак аралык башкармалыктан турат. Ошо мамлекетибиз боюнча, республикабыз боюнча ошо 53 пробация органы түзүлгөн. Ар бир райондо өзүнүн өкүлчүлүгү бар. Ошолдуктан мисалы, сот өкүмүнүн негизинде ошо пробация кардарынын жашоо дарегине ылайык ошол райондогу биздин пробация органына көзөмөлгө жөнөтүлүп турат. Ошондуктан ар бир райондо пробация кызматынын өкүлчүлүгү бар. Ал жерде мен жана айтып кеткендей, ошо 3 багытта, негизги 3 кызматкер 3 багытта ишти алып барат. Бул көзөмөл иштери, пробациянын бул социалдаштыруу жагынан жана психологиялык көмөк көрсөтүү боюнча. Анан ушул учурдан пайдаланып айтып кетиш керек, ошо жана жол картасын деп атпайсызбы, ошол жерде биздин ошо санариптештирүү боюнча да иш чараларды биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Ошо расмий тилде айтканда автоматизированный информационная система, ошо АИС пробация деген системаны ишке ашырууга, иш ашыруусун баштадык. Бүгүнкү күндө ошо тиешелүү ошо IT компаниялар менен келишим түзүлгөн. Ошол азыр иш жүрүп жатат. Ушул жылдын аягына чейин ошо тест режимине чыксак деген бир пландарыбыз бар. Ошо санарип системабыздынчы. Эгерде ошол ишке кирсе, анда ошо алыскы аймактагы, алыскы райондордогу ошо пробация органдарынын ошо маалымат иши, анан мындай обмен информация ошол пробация департамент ичинде бул жаңы бир деңгээлге чыгат деп ойлойбуз да. Бизде дагы бир суроо бар экен. 5 жылга чейин жазага тартылгандардын баардыгы пробация институтуна илинеби деген. Бул пробация кардары боло алабы баардыгы эле деп сурап атат да, 5 жылга чейин жаза мөөнөтүнө кесилгендер.
анын ичинде дагы атайын бир соттун ошо пробация кардары болууга укугу бар деген дагы чечими болобу, кандай болот, түшүндүрүп берсеңиз. Сот тутум тарабынан атайын токтом чыгарып бизге тапшырма берет. Эгер анын кылмыш жазасы ошол биздин жараныбыз болобу же болбосо башка мамлекеттин жараны же жарандыгы жок адам болуп, бирок кандайдыр бир жашоо турмушунун абалынан мыйзамга карама каршылык иш кылып, ал мыйзамда көрүлгөн жазык кодексинин бир энеси боюнча жоопко тартылып аткан болсо, анын кылмышы эркинен ажыратуусу 5 жылга чейин болгондо, мындай айтканда жеңил жаатындагы кылмыштар боюнча сот атайын токтом чыгарып бизге жөнөткөндөн биз ошонун негизинде гана иш алып барабыз да. Өзүбүз мындай барып кошулууга укугубуз жок. А эгер ал соттун өзүнүн чечими болуп, биз деген пробациялык баяндама жазып жөнөтөбүз, ошол жерде бүт көрсөтүлгөн анын жүрүм туруму, жашоо шарты, абалы, окуган, иштеген жери, эл менен байланышы, анын психологиялык абалы бүт баарын изилдеп, ошонун негизинде биз сунуштама жөнөтөбүз. Сунуштаманын негизинде анан сот тийиштүү чечим чыгарат. Же аны мындай коомдон обочолонтпостон шарттуу түрдө жазага тартып бизге жөнөтсө, анда биздин кардар болуп калат. Жок, анын эркинен ажыратып жиберсе, анда ал жатакалыктан кетет. Демек, бул соттун чечиминен көз каранды болот экен да, Ооба. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстанда пробация институтун киргизерде бул кайсы бир деңгээлде өлкөдө кылмыштуулукту азайтууга негиз болот деген нерсе айтылган да. Анан чын эле ошондой нерсени сиздер реалдуу эмнеден көрүп турасыздар? Бул кайсыл тарабынан кантип ушул кылмыштуулукту азайтууга мүмкүнчүлүк берет да? Бул жерде ошо пробация институтунун негизги максатына кайра токтолсок, бул жерде негизги багыты бул ушу пробация кардары менен ресоциализациялаштыруу ишин жүргүзүү. Бул ушул багытка басым кылуу негизинен. Бул жерде эми айтып кетиш керек, бул пробация кардары бул оор эмес кылмыш кылган жарандар болот негизинен. Эми албетте жана өзүнүн мөөнөтүн абактын эрте чыкканда кардарлар болот. Эми ал өзүнчө категория, бирок биз негизги ишибизди ушу социалдык жагынан көмөк көрсөтүү, бул психологиялык жактан көмөк көрсөтүү ишин мындай бир жаңы деңгээлде жүргүзсөк, бул мындай профилактикалык жагынан чоң таасир этет да. Негизги эми багыты бул ушу кылмышты кайра кайталанбоо профилактика ишин жүргүзүү. Бул ушу пробациянын негизги максаты. Ошол комплекстүү иш-чараларды көргөндөн кийин натыйжасы биз ойлойбуз ошо абактагы коомчулуктун санынын азайышына алып келет да. Эми бул дүйнөлүк практика, биз ошону изилдеп чыгып, мамлекет изилдеп чыгып, анан ушул пробация институтун бүгүнкү күндө киргизүүнү туура көргөнүн биз туура деп эсептейбиз. Биз жогоруда айтып атпайбызбы, пробациянын түрлөрү бар, ошо түрлөрүнө жараша жанагы пробация кызматынан пайдалана алат депчи. Анан бир маселе да, мисалы коомдон ажыратпай туруп иш алып баруу, аларды мындай социалдаштыруу жана башка маселелер жөнүндө сөз болгондо, демек буга чейин ошол жаза аткаруу кызматында келген бул түзүм, баягы сиздер айткан атуулдук, жарандык түзүмгө өтүп жаткандыгы, бул коомго аралаштыруунун, баягы комплекстүү иш-чараларды алып барууга да негиз болуп берип жатат деп ушул да максат коюлган экен да, демек. Ошол максат, ошол негизги бир багыттардын бири, ошо пробация департамент иш жүзүндө да. Анан ошо кардарлар арасында жанагы юридикалык, укуктук жардам алуу маселелери болот. Алардын өздөрү эле эмес, жакындарына дагы бир топ баягы кылмыш кылды, бул кылмышкер дегенден арылуунун, коомго аралашуунун дагы бир процесси бар да. Ушул багыттан алып караганда кызматкерлерге дагы чоң жоопкерчилик жүктөлүп аткандыгы көрүнүп турат да. Анан ушул нерсени ошо департаменттин кызматкерлери кандай алып кете алат болду экен да? Бул сиздерге дагы жоопкерчилик болуп атат да? Албетте, бул чоң жоопкерчилик. Аны биз түшүнүп турабыз. Биздин ошо мамлекет органдарына деле бул маалым. Ошол мисалы
аймактык ошо пробация кеңештеринин түзүлүшү бул дагы бир ошону белгилеп кетет. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ушул кылмыштуулуктун санын азайтуу үчүн, кылмыштуулукту негизинен азайтуу үчүн бул мамлекетибиз тарабынан комплекстүү мындай иш жүргүзүү башталды. Албетте башында бул пробация департаменти турат, уюштуруучу бул пробация департаменти, жеке жоопкерчиликти пробация департаменти алды. Бирок ошол эле учурда ошо пробация кеңештеринин алкагында бүт мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги дагы көрсөтүлгөн бул жерде. Ошондуктан ойлойбуз, ошо комплекстүү иш-чаралардын негизинде ошо жакшы бир натыйжа берет да. Себеби дегенде бул ошол эле кардар, ошо пробациянын кардары ушу туш тарабынан социалдык жагынан болобу, психологиялык жагынан болобу, мисалы өзүнүн үй шарттары багыты боюнча ошо социалдык деп биз ошо бул комплекс да. Бул көп маселелерди камтып кетет. Ал ошо кардардын өзүнө эле байланышпаган, анын үй бүлөсүнө, үй бүлө мүчөлөрүнө үй бүлө мүчөлөрүнө, ошо кардардын ушул жакын связьдарына чейинки бурулуп турганын көрүп, бул мындай психологиялык жактан мындай өзгөрүү болушу зарыл да, негизи. Ошо пробациянын кардарынын. Анан дагы бир маселе бул ошо 5 жылга чейин кылмыш кылсаң пробация кызматынан пайдаланып жөн эле эркин жүрө бересиң деген түшүнүктү да калыптандырбаш керек да. Мындай жерде сөзсүз кылмыш кылдыңбы, анын жоопкерчилиги бар, бирок ал көзөмөлдө болот деген шартта, Ошол да. Бул жерде бул пробация көзөмөлүнө келди деген сөз бул көзөмөл. Бул жерде көзөмөл турат. Жоопкерчиликтен бошотту деген нерсе эмес. Жоопкерчиликтен бошотту деген нерсе эмес. Бул жерде мына менин коллегам айтып кеткендей, мисалы бир ар бир киши адашканга мындай катачылыкка укугу бар деген сөз да. Анан мисалы ошо биринчи бир жеңил оор эмес, жеңил бир кылмыш кылып, анан ошол эле жерде, ошол эле учурда жабык абактарга аны кармоо бул бир жагынан ошо кайра кылмышкер эмес жаранды кылмышкерге айлантырып алуу шарты түзүлүп калат да. Ошондуктан бул ошо пробация институтунун бирден бир максаты бул ошого жеткирбөө. Ошол жаранды жанакы кылмышкерлердин психологиясына, кылмышкерлердин чөйрөсүнө аралаштырбоо, кошпоо максаты болот да бул жерде. Бизге келген дагы бир суроо бар экен. 5 жылга чейин жазага тартылгандардын арасында атайын айыппул, компенсация төлөсүн деп чечим чыккандар бар. Андан кутулуп кетпейби дейт да. Бул жанагы акчалай айыппулдардан да кутулуп кетпейби деген чочулоо болуп атат. Жок, эгер бул жагынан эч суроо менен кайрылган адам күмөн саналса болбойт. Себеп дегенде айыппул боюна жүктөлсө, кандайдыр бир штрафтар, мисалы үчүн, же айыппул ошол эле. Аны деген атайын өзүнчө дагы кызмат бар, мамлекеттик сот тарабынан баш ийген. Ошолор ал жумуштарды аткарат. А биз болсо жазасын аткаруу жагын көзөмөлдөйбүз да. Ал жактан эч качып кутула албайт. Ал жоопкерчиликтен да кутулуп кете албайт. Ал жоопкерчиликтен кутулуп кете албайт. Моюнуна жүктөлгөндөн кийин аны эттөө кечүү бар, төлөөгө зарыл. Ушундай пробация кызматын киргизүү менен, ошо пробация институтун киргизүү менен иш алып барган башка тажрыйбаларды да карап көрдүңүздөрбү? Башка өлкөлөрдүн мисалы. Албетте, башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасын карап чыкканбыз. Мисалы бүгүнкү күндө ошо биз СНГ мамлекеттерине кайрылып кетсек, бул биздин кошунабыз ошо Казакстан Республикасында бул пробация институту өзүнүн ишин жүргүзүп турат. Молдовада жүргүзүп турат, Грузияда жакшы натыйжалары бар. Ошо биз ошол Латвияга мисалы биздин ошо коллегалар барып өзүнүн мындай алардын тажрыйбаларын, иш тажрыйбаларын изилдеп келишкен. Бул жерде эми албетте бүгүнкү күндө бул пробация институту бул жаңы жаралып аткан кези, мисалы бул 2-3 ай эле болду ушу юстициялында иштеп атканына. Бирок ошого карабай жакшы натыйжаларды уже көрсөтсөк
жакын арада көрсөтсөк болот деп ойлойбуз да, эсептейбиз. Рахмат, урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун күндүн темасы программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн пробация институту ал кандай иштейт, деги келечегинде биздин Кыргызстан үчүн канчалык бир жакшы жактары бар, ушул тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан угуп көрүп суроолорду жибериңиздер. Бизге келген суроолордун баягы пробация маселесине тиешелүүлөрүн биз сиздерге жеткизгенге аракет кылалы. Бизге дагы бир угарманыбыз суроо жиберген экен. Жашы жете электер үчүн дагы ошол пробация кызматын пайдаланса болобу өспүрүмдөр үчүн деп. Ооба, бул албетте жаш жетелик, жаш өспүрүмдөр эгер мыйзам чегинде жазык кодексинде каралгандай мындай укук бузууларга жол берген болсо, аларга да каралган. Бул ювеналдык пробация деп аталат. Ушул эле пробация мыйзамынын ичинде бар. Алар боюнча тийиштүү беренелери бар. Ошол эле убакта биз байдан бери айтып атабыз, жазык кодексине көп шилтеме жасапчы. Ошол эле убакта жоруктар жөнүндө кодексинде деле каралган беренелер бар. Ал боюнча да жоопко тартылган. Биздин адам баласы менен тийиштүү түрдө иш алып барабыз. Өтө оор кылмыш кылгандарга, адам өлтүргөндөргө жана террористтерге мындай кызмат берилбеши керек деген пикирин билдирген экен. Албетте бул дагы мыйзамда каралган да, Ооба, каралган. Жазык кодекси боюнча тийиштүү беренелер бар. Алар боюнча алар каралган эмес. Башынан эле мына айтылып атпайбы, кылмыш жасап, ошол кылмыш беренесинде көрсөтүлгөндөй 5 жылга чейинки эркинен ажыратуу болгон беренелер мындай иштеган анча оор эмес кылмыштар боюнча. Эгер адам өлтүрүү бул деген оор кылмыштарга кирет. Экстремизм, терроризм дагы бул өзүңүз билесиздер, азыр аябай мындай орчундуу маселе. Бул боюнча анда пробациянын көзөмөлүнө кирбейт. Бир угарман бар, кыскача айтыңыз, уктуруубуз аяктап бара жатат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынан Алмазбек. Мен айтайын дегеним эми аябай мындай грубо айтканда ичим күйөт. Казакстанда карагыла кандай закондор, Өзбекстанда карагыла кандай алдыга жылып жакшы жагы болуп атат. А бизде ушундай өкүнүчтүү да оңой менен жылуу болбойт. Мисалы акча төлөп баардык кылмыштарды жасаса болот. Соттор баардык жагынан эме кылып атат, актап, сурооңуз. Анан эми ушул закондун кичине бир мындай элге жардам кылабы? Же тескерисинен такыр акча төлөп эме зөкүрлөр боштондук. Рахмат, бул суроо боюнча эртеден бери ушул багытта сөз болуп келатат. Эми бир угарманды кабыл алалы. Кыскача айтыңыз, биздин убактыбыз аз. Саламатсызбы? Саламат. Саламатсыңарбы? Мен Бишкектен эсен. Пробация институты башталганда деле баягы өзүбүздүн бут тосмойду кое туруп, мен биринчи иштешимди карап туралы, андан кийин мындай сындай баштасак, бул биринчи оюм. Экинчиден, эми жана айтып атасыңар, биздин кардар, пробация институтунун кардар деген ал туура эмес сөз да. Эгер биз кардар деп азыртан баштасак, анда эртеги жүрүп отуруп, баягы биздин өзүбүздүн көнүп калган бюрократия, анан мен сага жардам бере коем, тигиндей мындай кыргызчылык ошого кирип кетет да. Ошон үчүн ал жерде кардар деген сөздү колдонбош керек деген ойдомун мен. Бирок Чоң рахмат сурооңузга. Эми бул жерде ошо пробация жөнүндөгү мыйзамда ушул пробация институтунда жаза өтүп жаткан жарандын түшүндүрмөсүн ошо кардар деп табышыптыр. Айыпталуучу деп эмес. Айыпталуучу эмес деп. Бул жерде эми ушул кардар деген түшүнүктө дагы ушул биздин ошо пробация институтунун максатынын бири болуп, бул психологиялык жактан оңдоо. Бул ошол жана майда оор эмес кылмыш кылган жарандын кайра коомчулукка калыптанып келишинин бирден бир ошо чарасыбы деп ойлойбуз да бул жерде. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөр уккандай, Кыргызстанда пробация институту жаңы иштей баштады. Ал Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти. Кандай иш башталды, кызматкерлер кандай алынып атат, алдыга кандай максат коюлган, биз бул тууралуу маалымат алдык. Эми ушул департаменттин ишмердүүлүгү ал кандай болот, кандай кардарлар кайрылып атат, алардын маселелери кандай чечилип атат, биз кийинчерээк дагы ушул биринчи радио аркылуу жалпы угармандарыбызга маалымат
берип турмакчыбыз. Рахмат. Биз сиздер менен кызматташабыз деген ишеничтебиз. Программада Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин директору Алмазбек Зарылбек уулу жана департаменттин эсеп жана мониторинг башкармалыгынын жетекчиси Руслан Романов болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Максат Мамыралиев. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.